Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 295 беренесинде бийлик Кыргыз Республикасы Конституциясынын бузуу менен күчкө салып, тартып алганда гана же бийликти күч менен кармалып турганда ошого тете ушундай эле аракеттер Кыргыз Республикасынын конституциялык түзүлүшүн күчкө салып өзгөртүүгө багытталганда деп көрсөтүлгөн. Иштин материалдарында жана соттук отурумда аныкталгандай, Ташиев кыймыл аракетинде бийликти басып алууга атайын белгилер болуп, курал жарактарды алдын ала уюшкан адамдардын тобу тарабынан жасалгандыгы анықталған жок. Мындан сырткары Ташиев ал эми бийликти басып алууда аларга бийлик кандык болуш керек. Мындан тышкары алардын кыймыл аракеттери Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 295 беренесинин диспозициясында көрсөтүлгөн жагдайлар иштин ичинде материалдар менен дагы соттук отурумда да аныкталган жок деп сот коллегия эсептеп, Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 347-ден 348 беренелерин жетекчилик алып, соттук коллегия өкүм кылат. Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун өкүмү өзгөртүлсүн. Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30 беренеси аркылуу 3-4-5 бөлүмдөр аркылуу 28 берене аркылуу 295 беренесинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30 беренеси аркылуу 3-4 беренеси аркылуу 28 беренеси аркылуу 295 беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын курамы жок болгондуктан акталышсын. Ukam baskı sençü. Hemen ukam baskı onun için akça tapaya da. Erişte çurkap dursunca buldağı. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башына. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, мына акыркы маалдарда мамлекетибиздин кырдаалы өтө курчуп кетти. Ошо мыйзамдын негизинде гана аракет кылайлы деген үмүтүбүз бар. Жана ошону гана жасап атабыз. Биз бир дагы мыйзамсыз иш жасаган жокпуз. Ошондуктан бүгүнкү күндө бардык иштер мыйзам чегинде болуш керек. Ошол эле мезгилде биз мыйзам чегинде жүрүшүбүз керек, мыйзам чегинде аракет кылышыбыз керек. Жана ошо кайтышыбыз керек деген маалда көптөгөн саясий күчтөр, кээ бир партиянын өкүлдөрү, мына Сурабалдиева, эми ар түрдүү ушактар таратып атышат. Жана башкалар айтып атышат, ал маселе калп. Мунун бардыгы провокация. Мыйзамдын чегинде гана аракет кылышыбыз керек. Ар түрдүү топторго бөлүнбөстөн, провокацияларга бөлүнбөстөн, бири-бирибиз менен чабышпастан бир мамлекетти сактап калышыбыз керек. Кылган аракетибиздин бардыгы мыйзам чегинде болушун каалайт элем. Биз сөзсүз түрдө тил табышабыз, сүйлөшөбүз. Мамлекетибиздин биримдиктүүлүгүн, мамлекетибиздин тынчтыгын сактоо биздин милдетибиз. Бүгүнкү күндө ар кандай кызмат орундарына чуркап, же болбосо ошо бошогон кызмат орундарын талашып, мал мүлккө талашкандардын бардыгы бул каразгөйлөр. Бизге бүгүнкү күндө кызматтын деле кереги жок. Эч кандай байлыктын да кереги жок. Мамлекетибиз бүтүн болуп калса болду. Кыргызстаныбыз сакталып калса болду. Бардыгы жасалган жумуштар урматтуу президентибиз Садырбек Жапаровдун
урматтуу генералыбыз Камчыбек Кылычбаев Ташиевдин колдоосу менен болду. Бюджеттен бир тыйын алган жокпуз. Ушу эки киши колдоп кубаттап 12 миллион 750 миң 500 сом акча кетти. Урматтуу жертештерим, бардыгын тыйынына чейин жазып, мен досторумдун кантип иштеп атканын көрүп, кантип акча таап аткандарын көрүп, кой ушул бетим чүркөө болуп калбасын. Биринчиден досторумдун алдында, экинчиден элдин алдында ар биринин тыйынына чейин квитанциясын топтоп столуна коюп койдум. Эч качан şu elge деген акчаны элге сарптайлы, элдикин жебейли деген максат менен. Бул кишини жаманаттык кылуу бул атайын уюштурулгандай да. Мен буга чейин деле айтып келдим, үчүнчү күчтөр болушу мүмкүн деп. Себеби дегенде бул эки кишинин ынтымагы ушундай ыдырап кетсин деп күткөндөр миңдеп саналган да. Алар кимдер? Мен жана башында айтып өткөн ошол эле 30 жыл өлкөнү тоноп, менчиктеп алган, жеп көнүп калган, бала чакасы менен, үй бүлөсү менен жеп көнүп калган кузгундар бар да. Ошолор бүгүнкү күндө ойгон ушту эки досту, эки ошо тандемди ыдыраттык деп булар бүгүн ойлошуп атат да. Анан ошонун негизинде каралоо иштери ушунчалык көбөйдү. Бирок көпчүлүгү бул негизсиз да. Же бир таянар фактысы жок. Ушул ушундай экен, мындай экен, тигиндей экен. Эми мунун бардыгына баа бере турган мамлекет бар. Ошол эле укук коргоо органдары бар. Бардыгы өз убагында келгенде такталып, иргелип, ошол коомчулук билет. Коомчулук бүгүнкү күндө күтүп атат муну делечи. Бирок күткөнү алардын ошол президентибиз Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин экөө мындан ары дагы биргеликте мамлекетибизди эришаркак башкарууга алып кетсе. Алар ишеничти, 5 жыл көрдү да. Себеби дегенде буга чейин деле канча деген президенттер шайлады, канча деген жогорку кеңештер келип атат, алмашып атат. Бирок элдин ишеними бүгүнкү күндөгүдөй болгон эмес да. Мисалы, көбү кеткен отставкага буга чейинчи. Көптөгөн баягы укук коргоо органдарында иштегендер кетишкен. Бирок артында мындай эл журт баягы резонанс болуп, коомчулук, ошол эле социалдык тармактарда мынчалык будуңчаң болгон эмес да. Бул дегеннен эмнени айтсак болот? Бүгүнкү күндө ошол Камчыбек Ташиевдин эл үчүн, жер үчүн ошол президент Садыр Жапаровго дагы көмөктөшүп, биргеликте ушул саясатты алып кеткендиги негизи да. Мисалы азыр акыркы 5 жылда биздин тышкы саясат деле. Ошол эле мисалы Америка Борбор Азия, Европа Борбор Азия, Кытай Борбор Азия, Япония Борбор Азия, Евразия Борбор Азия. Ушундай сырткы саясатыбыздагы бүгүнкү күндө туура жолго түштү да. Бунун негизи эмнеден айтсак болот? Себеби дегенде ошол мамлекетте тартип орноп келатат. Ошол эле президент сырткы саясат менен алек болуп атканда ички мамлекеттин коопсуздугун, ошол эле чек ара маселесин, башка маселелерди Камчыбек Ташиев ошол президентке жардам берип, ошонун негизинде бүгүнкү күндө ушул мамлекетибизде ошол соц объектилерибиз, мектептерибиз, бала бакчаларыбыз, больницалар, ооруканалар бүгүнкү күндө көрүп атабыз. Азыр мамлекеттик республика боюнча бардык жерлерде салынып атат. Ошол эле биздин жолдорубуздун абалы кандай эле. Бүгүн ошол региондорубузда ички жолдорубуз, эл аралык маанидеги жолдорубуз дагы бүгүнкү күндө жакшы жагына болуп келатат. Бул эмнеден болду? Бул ошол биздин экономикабыздын алдыга жылышында. Жана мен башында айтып өткөндө аз да кайталап өтөйүн. Ошол ичип жегендерди, коррупционерлерди тыйганы, ошол менчиктешип кеткен объектилердин баары мамлекетке кайтышы. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мамлекетибизге азыр Кудайга шүгүр жакшы. Соц тармактагы негизсиз каралоолор деп калбадыкпы? Эмне үчүн ошол соц тармактагы жазылып, айтылып жаткан маалыматтарга, айын кептерге ошонун баарына Камчыбек Кылычбаевдин үн катпай жатышына
сиз анын тарапташы пикирлешсиз. Сиздин оюңуз кандай? Эмне үчүн үн катпай жатат? Эми мындай да. Эми ар бир баягы чыгып бирөө айтса эле ал киши ошондой болуп калбайт биринчиден. Экинчиден ал кишинин 5 жылда жана башында айтып өткөн эл үчүн, жер үчүн жасап кеткен эмгегин эл көрүп турат да. Ал чыгып аларга жооп бербесе деле эл өзү жооп берип коет аларгачы. Анан эми мен жеке менин оюм, эми ал бир 5-6 кишиге чыгып алып эле ал киши жооп бербейт го дейм да. Ага негизи деле жок. Ага эл өзү эле жооп берип коет, ошол коомчулук өзү жооп берип атат мүмкүндөчү. Алар ойлошу мүмкүн биз кыйратып атабыз, биз жамандап койсок эл мынтип калды. Жок, эртең ар бир айтылган сөзгө, делген сөзгө сөзсүз түрдө укуктук баа бериле турган күн келет, учур келет. Ошондо жооп берип калбаш керек да. Ошон үчүн ар бир сөздө баягы кыргызда жакшы сөз бар го, сөздөп эле сүйлөй бербеш керек. Ар бир сөзгө маани бериш керек, иликтеш керек, изилдеш керек. Барып эле баягы көчөдө тигин тартып бул мунуку экен, тигиники экен деген каралоолорду деле көрдүк го. Мисалы, ошол эле жанагы Томимол боюнча чыгып айтышты ошол эле активисттер. Бул Ташиевке караштуу экен, Ташиевдин аялынын туугандары экен деп. Бирок бир жеке ишкер барып эле айтты го, бул меники, мен өткөрүп алгам, мен сатып алгам мамлекеттен, акчаны